Саламатсыздарбы? Кезектеги сабагыбыз PowerPoint программасында гиперссылка, триггер, анимацияларды колдонуп ким миллионер болгусу келет оюнун түзүү боюнча болмокчу. Ал үчүн PowerPoint'ти ишке киргизебиз. PowerPoint'ти ишке киргизгенден кийин бул жерден биз пустая презентация дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерден биз заголовок слайда, подзаголовок слайда деген тексттерди өчүрүп алышыбыз керек. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн барактын сол тарабына өйдө жакка алып барып, мыштын сол жак баскычын басып, кое бербестен оң жакка, төмөн жакка тартып туруп, баскычын кое берсек, тексттер белгиленет. Андан кийин delete деген баскычты бассак, тексттер өчүп калат. Бул жерге биз миллионер оюнуна керектелүүчү шаблондорду коюу үчүн аларды биринчи кезекте интернеттен көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин бул жака керектүү фондорду, сүрөттөрдү алып келип койсок болот. Бул жака миллионер оюнунун сүрөтүн фон катарында алып келүү үчүн вставка менюсун тандайбыз. Андан кийин бул жерден рисунки баскычын басабыз. Рисунки баскычын басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден ушул фонду тандайлы. Ушул фонду коюу үчүн ушул фонду белгилейбиз. Андан кийин вставить деген баскычты басканыбызда фон бул жака баракка коюлат. Бул фонду барактын чеги менен бирдей кылып чоңойтуп алабыз. Барактын чеги менен бирдей кылып чоңойтуп алабыз. Ушундай кылып мына фонду чоңойтуп алдык. Андан кийин кайра дагы сүрөт алып келип коюу үчүн бул жака кайра эле вставка менюсун тандайбыз. Бул жерден рисунки баскычын басабыз. Проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден ушул сүрөттү алып келип коелу. Вставить баскычын басабыз. Мына сүрөт коюлду. Бул сүрөт ошол кийинки коюла турган кнопкаларга түз тандоо үчүн колдонуу үчүн алып келип коюлду. Эми бул жерге биринчи оюнду баштоо үчүн баштоо деген баскычты кошушубуз керек. Ал үчүн вставка менюсун тандайбыз. Бул жерден фигура баскычын басабыз. Фигура баскычын баскандан кийин бул жактан прямоугольниктен ушул прямоугольникти тандайбыз. Тандаганда биздин мыштын көрсөткүчү плюс болуп өзгөрөт. Кайсы жерге сыза турган болсок, ошол жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басып, кое бербестен тартып койсок, ушундай баскыч сызылат. Бул жерге баскычтын түсүн мынау сүрөттөгү фонго окшош кылып өзгөртүп алуу үчүн бул жерден формат фона менюсу тандалып турат. Анткени бул жерде ушул прямоугольник белгиленип тургандыктан кайсы объект белгиленсе, PowerPoint'те автоматтык түрдө формат менюсу чыгып алат. Бул жерде ушул кнопканын баскычын түсүн өзгөртүү үчүн заливка фигурасына киребиз. Заливка фигурасына киргенден кийин ушул сүрөттөгү фонду кнопкага коюу үчүн пипетка дегенди тандайбыз. Пипетка дегенди тандагандан кийин ушул сүрөттөгү кайсы түскө алып барып туруп, мыштын көрсөткүчүн сол жак баскычын бир жолу басып койсок, кнопканын түсү ошол сүрөттөгү фонго окшош болуп калат. Эми бул жерден бул сүрөт бизге кереги жок, өчүрүп койсок да болот. Андан кийин бул жерге текст жазабыз. Текст жазуу үчүн белгилейбиз дагы баштоо деп жазалы. Бул текстти чоңойтуп алабыз. Текстти чоңойтуп алуу үчүн текстти белгилейбиз дагы бул жактан положенный. Андан кийин шрифттин өлчөмүн ушул жерден чоңойтсак да болот, же бул жактан өлчөмдөрүн тандап чоңойтсак да болот. Шрифттин өлчөмүн чоңойтуп алдык. Андан кийин түсүн сары кылып алалы. Мына сары кылып алдык. Бул биз баскычты оюнду баштоо кнопкасын даярдап алдык. Эми бул кнопкага биз действие беришибиз керек. Действие берүү үчүн вставка менюсун тандайбыз. Бул жерде ссылки деген панель бар. Ошол жерде действие деген кнопка бар. Ошол кнопканы басканыбызда бизден настройка действия деген терезе ачылат. Бул жерден перейти по гиперссылке дегенди тандайбыз. Бул жер следующий слайд боюнча калат. Андан кийин окей деген баскычты бассак болот. Бул жерден биз бул кнопкага
звук да кошуп койсок болот. Ал үчүн звук дегенге галочка коюп, бул жерден стрелканы бассак, ар кандай звуктар чыгат. Бул жактан задвигание деген звукту коштуруп, окей деген баскычты басып коелу. Так, демек биз кнопкага действие бердик. Бул кнопканы басканда бизди кийинки слайдка өткөрөт. Кийинки слайдты түзүү үчүн ушул эле слайдты дублировать этип алсак болот. Дублировать этип алыш үчүн бул жерде мыштын көрсөткүчүн ушул слайдка алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз дагы дублировать слайд деген баскычты басып коебуз. Мына бизде экинчи слайд түзүлдү. Эми мына кнопканы экинчи слайдда ушул кнопканы бул жака жылдырып коелу. Анткени бул жака миллионер оюнунда билесиздер, упайлар жазылат. Ошол упайларды жазуу үчүн бул жака таблица сызып алалы. Таблица сызуу үчүн вставка менюсун тандайбыз. Бул жерден фигура баскычын басабыз дагы бул жактан прямоугольниктен ушул экинчиде турган прямоугольникти тандайлы. Андан кийин бул жака кнопканы сызабыз. Мына кнопканы сыздык. Эми бул кнопканы көбөйтүп алышыбыз керек. 15 саны 15ке чейин көбөйтүп алышыбыз керек. Көчүрүп ставить этип отурбастан эле клавиатурадан Ctrl деген клавишаны бастырып кое бербестен Ctrl деген баскычты басып турабыз. Мыштын көрсөткүчүн ошол кнопкага алып барып туруп, тик бурчтукка алып барып, мыштын сол жак баскычын басып тартып койсок көчүрүлөт. Мына кайра кое беребиз. Кайра мыштын сол жак баскычын басып тартабыз. Ctrl'ду басып турабыз, кое бербейбиз. Ушундай кылып тартсак биздин тик бурчтук кое берет. Азыр 4 болду. 5 кылып коелу. Мына 5. Андан кийин Ctrl клавишасынан кое беребиз. Эми бул кнопкалардын баарын белгилеп алалы. Ал үчүн Ctrl клавишасын басып туруп, мыштын көрсөткүчүн ар бир тик бурчтукка алып барып, сол жак баскычын бир жолудан бассак, бардыгы белгиленет. Кайра белгиленгенден кийин, баарын белгилеп алгандан кийин Ctrl клавишасын дагы мыштын сол баскычынан кое беребиз. Кайра Ctrl клавишасын басып туруп, кое бербестен мыштын көрсөткүчүн ушул баскычтардын бирөөсүн алып барып туруп, сол жак баскычын басып туруп, ылдый тартсак, ошол белгиленгендердин баары бул жака көчүрүлөт. Азыр так 10 штук болду. Дагы бир жолу тартсак 15 штук болот. Мына 15 дана болду. Бул баскычтардын баарын чогуу бир объект катарында белгилеп алсак болот. Ал үчүн мыштын сол жак баскычын басып туруп жалпы белгилесек да болот, же болбосо Ctrl клавишасын басып туруп ар бир тик бурчтукка алып барып бир жолу басып койсок бардыгы белгиленип калат. Баарын белгилегенден кийин ушул белгиленген объекттен мыштын көрсөткүчүн чыгарбастан мыштын оң жак баскычын басып туруп бул жерден группировать деген менюну тандасак, жанынан дагы бир меню чыгат. Ошол жерден сгруппировать деген баскычты бассак бардыгы чогуу бир объект болуп калат. Андан кийин бул объекти барактын ылдый жагын барактын чеги менен бирдей кылып тартып чоңойтуп койсок болот. Мына андан кийин бул жака упайларды жазабыз. Эң төмөн жактан баштап жазабыз. Биринчиге 100 упай дейли, экинчиге 200 упай. Мыштын көрсөткүчүн алып барып ар бир тик бурчтукка бассак белгиленет. Анан упайларды жазып кете беребиз. 300 упай, андан кийинкиси 500 упай. Так, бул жерге 1000 упай дейли. Өзүңүздөр каалагандай упай берип, миллионго жеткирсеңиздер болот. Мен ушундай упай бердим. Бул жерге 100дөн кийин 200, 2000ден кийин 2000 упай дейли. Андан кийин 5000 упай. Андан кийин 10.000 упай дейли. Андан кийин 50.000 упай. Андан кийин 100.000 упай дейли. Андан кийин 250.000 упай. Андан кийин 500.000 упай.
500.000 upay. Ondan keyin 750.000 upay. 750.000 upay. Ondan keyin milyon dep koyalım. Buna milyon. Eğer de aşıkça olup kala turgan bolsa, aşıkça tik burçluktu öçürüp koysak bolot. Al üçün tik burçluktu tandap turup, mıштын оң жагын басып, бул жерден биринчи кезекте группировкадан чыгарып алышыбыз керек. Группировкадан чыгаруу үчүн ошол объектти белгилеп туруп, мыштын оң жак баскычын басып, кое бербестен мыштын оң жак баскычын бассак меню чыгат. Бул жерден группировать деген менюну тандасак, жанынан дагы меню чыгат. Разгруппировать деген бассак, баардыгы өзүнчө объект болот. Биринчи башка жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып коюп, кайра биринчи баскычка алып барсак, белгиленип калат. Андан кийин delete деген баскыч бассак, бул өчөт. Так, андан кийин кайра ушул баскычтардын баарын кайрадан белгилеп алабыз. Ал үчүн контрол клавишасын басып туруп, кое бербестен мыштын көрсөткүчүн ар бир тик бурчтукка алып барып, сол жак баскычын бир жолунан басып кете берсек, баардыгы белгиленет. Баарын белгилеп алдык. Белгилеп алгандан кийин мыштын оң жак баскычын басабыз дагы. Бул жерден группировать, сгруппировать деген бассак, баардыгы бир объект болду. Андан кийин кайра тартып чоңойтуп коебуз. Эми бул тик бурчтуктардын фонундагы мынау баштоо деген баскычтагы фонго окшош кылып алсак болот. Башкача айтканда шрифтин, мына тексттин түсүн дагы, өлчөмүн дагы ошондой кылып алсак болот. Ал үчүн баштоо деген кнопканы белгилейбиз дагы. Клавиатурадан контрол клавишасын басып, shift деген клавишаны чогуу экөөнү бирдей бастырып, англисче C деген тамганы бассак, ушул кнопканы толук бойдон көчүрүп алат. Кайра бул жактагы тик бурчтуктарды белгилейбиз дагы. Клавиатурадан контрол менен shift'ти чогуу бастырып, англисче V деген тамганы бассак, мына бул жакка ушул кнопканын фону, тексти, түсү баардыгы өтүп калат. Тексттин өлчөмү дагы ошондой болуп калат. Бул жерде тексттин өлчөмдөрү аябай чоң болуп калгандыктан кичирейтип алсак болот. Ал үчүн главная менюсун тандап, бул жерде мына шрифтин уменьшить размер шрифта деген баскычты басып кичирейте берсек болот. Каалагандай өлчөмдө. Ушундай кылып кичирейтип алдык. Эми бизге мынау баскычтагы текстти өзгөртүп коелу. Бул жерден так өзгөртпөй эле мындай жылдырып турайын. Бул жерге биз өзүнчө тик бурчтук сызалы суроолорду жазуу үчүн, ал үчүн вставка менюсун тандайбыз. Бул жерден фигуру прямоугольниктен экинчиде турган фигураны тандап туруп, бул жерге суроо жаза турган тик бурчтук сызалына тик бурчтук сыздык. Эми бул тик бурчтукка дагы ушул баскычтын фонун, шрифтин алып келип койсок болот. Ал үчүн кайра белгилеп туруп, клавиатурадан контрол клавишасын басып, shift менен чогуу кошо бирге бастырып, англисче C деген тамганы бассак, ушул кнопканын фонун, түсүн, шрифтин түсүн баарын көчүрөт. Бул жерден ушул тик бурчтукту тандап туруп, клавиатурадан контрол менен shift'ти чогуу бастырып, англисче V деген тамганы бассак, бул жакка мына фон көчүрүлүп калды. Эми бул жерге жазып коебуз. Биринчи суроо деп коелу. Тексттин өлчөмүн кичирейтип алсак болот. Азыр бул жерде ушул тик бурчтук толук белгиленген жок. Анткени тик бурчтуктун границасында үзүк сызыктар турат. Тик бурчтукту толук белгилөө үчүн ошол тик бурчтукка алып барып бир жолу басып койсок, ошол үзүк сызыктар туташып границасы туташкан сызык болуп калат. Демек белгиленгенден кийин главная менюсуна кирип, бул жерден шрифтин өлчөмүн кичирейтип коебуз. Андан кийин бул баскыч бизге керек эмес. Баштоо деген баскычты алып таштайбыз. Эми ушул эле тик бурчтукту көчүрүп алалы. Жоопторун жазуу үчүн бул жактан копировать, вставить,
бул жака жылдырып алалы. Бул жака жооптор жазабыз. Кичирейтип алсак болот. Тик бурчтукту бул жерден туура жооп деп коелу. Демек туура жооп. Бул жака суроону жазабыз, бул жака туура жоопту жазабыз ушул суроонун. Андан кийин бул тик бурчтукту дагы көчүрүп алабыз, копировать, вставить, көбөйтүп алабыз. Мына экинчи жоопту жазабыз. Анткени 4 вариант болот. Бул жерге туура эмес жооп деп жазабыз. Эми ушул тик бурчтуктун экөөнүн тең чогуу белгилеп алабыз. Белгилөө үчүн бир тик бурчтукту белгилеп алгандан кийин клавиатурадан Ctrl деген клавишаны бастырып, мыштын көрсөткүчүн экинчи тик бурчтукка алып барып, сол жак баскычын бассак, экөө тең белгиленет. Андан кийин копировать деген баскычты басып, вставить деген баскычты бассак, мына эки тик бурчтук чогуу көчүрүлүп бул жака түшөт. Бул жерге туура эмес деп өзгөртүп коелу. Мына демек бул биринчи суроодо 1 туура жообу, 3 туура эмес жообу болот. Андан кийин бул жака таймерди досуна чалуу, 50-гө 50, залдан жардам деген кнопкаларды, баскычтарды кошуп алсак болот. Ал үчүн ошол таймерди, 30 секундалык таймерди, досуна чалуу, 50-гө 50, залдан жардам деген сүрөттөрдү интернеттен алдын ала көчүрүп алабыз. Коюу үчүн вставка менюсун тандайбыз. Таймер бул видео болгондуктан бул жактан мультимедиа дегенден видео деген тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден интернеттен алып койсок болот, биз компьютерден алып коебуз. Компьютерден коюу үчүн видео на компьютере деген тандайбыз. Бул жактан мына таймер деп көчүрүп койгонмун. Таймерди белгилеймин. Ставить деген баскычты басабыз. Мына таймер бул жака коюлду. Өлчөмүн каалагандай өлчөмдө чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Бул жерге алып келип койдум. Мына сурооду бир аз ылдыйракка түшүрүп койсок болот. Мыналарды дагы чогуу белгилеп туруп, баарын ылдыйракка тартып түшүрүп койсок болот. Эми бул жака баскычтарды алып келип коелу. Ал үчүн вставка менюсун тандайбыз. Эми досуна чалуу деген баскычты алып келип коюу үчүн сүрөт, рисунки деген тандайбыз. Бул жерден загрузки, бул жакта мына звонок друга деп интернеттен көчүрүп койгонбуз. Ставить. Бул жерге алып келип коебуз. Так, өлчөмүн чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Андан кийин кийинки сүрөттү алып келүү үчүн кайра вставка менюсун тандайбыз. Рисунки, бул жерден 50 на 50, 50-гө 50, демек эки туура эмес жоопту алып салат бизден. Ушул жардамды сураганда миллионер оюнундагыдай эки туура эмес жоопту алып таштайт. Ставить. Бул сүрөттү дагы бияка жылдырып алсак болот. Өлчөмдөрүн бир аз кичирейтип коелу. Өлчөмдөрүн бир аз кичирейтип койдук. Андан кийин кайра помощь зала дегенди, рисунки деген тандап, бул жерден ушул залдан жардам деген сүрөттү алып келип коелу. Бул сүрөттү бияка алып келип койдук. Эми так, бул жерде биз баарын коюп даярдап алгандан кийин мына жактан область выделения деген баскычты басып койсок болот. Анткени кайсы область тандалып атканын бул жактан биз карап турганга, өзүбүзгө иштегенге ыңгайлуу болуш үчүн. Андан кийин триггерлер, гиперссылкалар менен иштешибиз керек. Бул жерде туура жоопту тандаганда
туура жооп жашыл болуп жаныш керек дагы. Бул жактан 100 деген упай дагы жашыл болуп калыш керек. Демек туура жооп бергенде 100 упайды алат. Ал үчүн биринчи кезекте туура жооп деген кнопканы тандайбыз. Тандагандан кийин бул жактан биз анимация беребиз. Анимация берүү үчүн анимация менюсун тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден добавить анимацию деген баскычты басабыз. Бул жакта выделение дегенден свет заливки деген баскычты басабыз. Анткени ушул баскычты басканда жашыл болуп жаныш керек. Свет заливкини тандаганыбызда ушундай кызыл болуп калды. Эми бул жакта кайсы анимация менен иштеп атканыбызды билиш үчүн бул жерден область анимации деген баскычты басып койсок, бул жактан мына анимациялардын тизмеги чыгып калат. Демек азыр бизде мынау скругленный дейт. Мынаны тандаганыбызда мына ушул бул жакта выделение дегенде мына коричневый мындай оранжевый свет болуп чыгып калды. Демек бул жерде биз адашып кетпеш үчүн атын өзгөртүп алсак болот. Бул жерде кайсы объект менен иштеп атканыбызды ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып келип, азыр ушул белгиленип турат мына тушунда. Ошого алып келип мыштын көрсөткүчүн алып келип, сол жак баскычын басканыбызда курсор пайда болот. Бул жерге туура жооп деп жазып коелу. Анткени биз туура жооп деген баскыч менен иштеп атканыбызды оңой табыш үчүн бул калган текстти өчүрүп туруп enter деген баскычты басып койсок, мына бул баскычтын аталышы туура жооп болду. Эми анимация бергенбиз. Анимация бергенден кийин бул баскычка триггер беришибиз керек. Башкача айтканда, ушул жоопту тандаганда жашыл болуп жаныш керек. Ал үчүн ушул жердеги стрелканы басабыз. Бул жерден параметры эффектов дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда терезе ачылат бул жерден. Бул жерде свет заливки дегенден түсүн өзгөртүп алабыз. Ушул жерде стрелканы басабыз. Бул жерден другие цвета дегенди тандаганыбызда мына түстөр чыгат. Жашыл түстү тандайбыз. Жашыл түстү тандадык. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Андан кийин времясын дагы өзгөртүп коебуз. Время деген тандайбыз. Бул жерде по щелчку бойдон калат. Задержкага тийишпейбиз. Продолжительность дегенди биз тездетип коебуз. 0,5 секунда деп тез өчүп жана турган кылып. Повторениясыны 3 жолу деп коелу. Анткени 3 жолу өчүп жаныш керек. Бул жерден триггер бериш үчүн переключатели деген тандайбыз. Начать выполнение эффекта при щелчке дегенди тандайбыз. Анткени биз мыш менен ошол жоопту тандап щелчок бергенибизде ушул баскыч иштейт. Тандагандан кийин бул жерден биз туура жооп дегенди тандап коебуз. Мына өзүбүз өзгөртүп алганбыз адашып кетпеш үчүн. Туура жооп деген тандап, окей деген баскычты басканыбызда мына биздин ушул баскычка триггер берилди. Бул жерде дагы триггер деп текст чыгып калат. Демек, мынау анимацияга триггер берилди. Андан кийин бул жерден 100 деген упайга триггер беребиз. Анимация берип, ал үчүн 100 деген упай, мына жерде азыр баары чогуу бир объект болуп турат экен. Ушул жердеги объекттерди өзүнчө ар бирин өзүнчө объект кылып алыш керек. Ал үчүн мыштын оң жак баскычын басабыз дагы. Группировать деген тандайбыз. Бул жерден разгруппировать деген тандаганыбызда мына ар бири өзүнчө объект болуп калды. Мыштын көрсөткүчүн барактын башка каалаган жерине алып барып, сол жак баскычын бир жолу басабыздан кайра 100гө алып келип туруп тандаганыбызда мына 100 деген тексти бар объект тандалды. Эми ушул 100гө анимация беребиз. Ал үчүн добавить анимацию. Бул жерден свет заливки. Демек, туура жооп бергенде 100 деген жашыл болуп жаныш керек. Демек, 100 упай алды деген белги болот. Свет заливкини тандайбыз. Бул жерде 100 дегенди дагы өзгөртүп койсок болот. 100 дегенди белгилегенибизде мына жерде экен 100 деген оранжевый болуп белгиленип калды.
адашып кетпеш үчүн ушул жерде текстти дагы 100 деп коелу. Биздин өзүбүздүн тапканга ыңгайлуу болуш үчүн. Эми 100 деген текстке анимация берилди. Бул текстке триггер беришибиз керек. Мына туура жооп дегенди басканда бул дагы жашыл болуп жаныш керек. Ал үчүн стрелканы басабыз. Ушул жерде параметр эффектов тандайбыз. Бул жерден свет заливкиден стрелканы басабыз. Бул жерден жашылды тандайбыз. Андан кийин времясын өзгөртөбүз. Время. Бул жерде по щелчку дегенге тийбейбиз. Акырында настройка кылабыз. Мына жакта продолжительность повторения дегендерди настройка кылып алгандан кийин бул жерде 0,5 секунда дейбиз. Повторение 3 дейбиз. Бул дагы 3 жолу өчүп жансын. Переключатель дейбиз да начать выполнение эффекта. Бул жерден туура жоопту тандайбыз. Анткени туура жооп деген баскычты басканда бул дагы жаныш керек. Мына туура жоопту тандады. Эми бул жерден по щелчку деген жерди бастырып с предыдущими деп тандайбыз. Анткени алдыңкы баскычты басканда бул 100 дагы иштеш керек. Окей деген баскычты басабыз. Мына 100 деген упайды алганда кийинки упай 200 упай экенин көрсөтүш керек. Башкача айтканда 200 деген упай башка түскө боелуп калыш керек. Ал үчүн 200 упай деген баскычты тандайбыз. Бул жерде 200 упай дегенибиз ушул скругленный прямоугольник деп турат, ошол экен. Ошол текстти дагы өзгөртүп алалы адашып кетпеш үчүн 200 деп жазып, бул жерден өчүрөбүз, enterди басып коебуз. Мына 200 деп өзгөрдү. Эми бул тик бурчтукка дагы анимация беребиз. Ал үчүн анимация менюсу тандалып турат. Добавить анимацию баскычын басабыз. Бул жерден выделение бөлүмүнөн свет заливки дегенди тандайбыз. Мына бул жака анимация берилди. Эми ошол анимациянын эффектисин жана убактысын өзгөртүп триггер берип коебуз. Бул жерди басабыз дагы параметр эффектов. Так, бул жерде свет заливки деген басып түстү тандайбыз. Көк түскө боелуп калсын. Анткени жашыл болсо ал анда ошол упайды алды деген болуп калат. Көк болсо демек 100 упай алды, кийинки упай 200 экенини мындай өзгөчөлөнүп көрсөтүп туруш үчүн. Свет заливканы тандагандан кийин времясын өзгөртөбүз. Времяны тандайбыз. Бул жерден продолжительность 0,5 секунда дейбиз. Повторение 3 дейбиз. Переключателini тандап туруп начать выполнение тандайбыз. Бул жерден кайра эле туура жооп дегенди тандайбыз. Анткени туура жооп бергенде 100 упайды алып, кийинки упай 200 экенин көрсөтүш керек. Андан кийин бул жерден эң акырында по щелчку дегенди өзгөртөбүз. Башында өзгөртүп алсак, бул кайра мына начать выполнение эффекта дегенди тандаганда өзгөрүп калат. Ошондуктан мына жактын баарын настройка кылып келгенден кийин эң акырында өзгөртөбүз. С предыдущими дейбиз. Окей деген баскычты басып коебуз. Мына көк болуп өзгөрөт. Так, андан кийин туура эмес жооп деген жоопторду тандаганда, бул жооптор кызыл болуп калыш керек. Мына жерде туура эмес жооп дегенди тандайбыз. Бул ушул жерде мына текст экен, оранжевый болуп белгиленип калды. Аталышын өзгөртүп койсок болот, адашып кетпеш үчүн. Басабыз дагы туура эмес жооп 1 деп коелу. Мына туура эмес жооп 1 деп койдук. Туура эмес жооп 1 деп так өзгөртүп койдук. Калган ашыкча текстин өчүрүп коебуз. Enterди басабыз. Мына туура эмес жооп болуп өзгөрдү. Эми ушул тик бурчтук белгиленип турат. Буга анимация берүү үчүн добавить анимацию баскычын басабыз. Свет заливки тандайбыз. Мына анимация берилди. Анимация берилгенден кийин эффектисин өзгөртүү үчүн стрелканы басып параметр эффектов. Бул жерден свет заливки кызылды тандайбыз. Другие цвета дегенди басабыз. Бул жакта кызыл жок болсо, бул жактан кызыл түстү тандайбыз.
мына кызыл түстү тандап окей деген баскычты басабыз. Андан кийин время дейбиз дагы. Бул жерден продолжительность 0,5 секунда дейбиз. Повторение 3 дейбиз. Переключатели деген тандайбыз дагы. Начать выполнение эффекта пришелчке. Бул жерден туура эмес жооп 1 дегенди тандайбыз. Туура эмес жооп 1. Окей деген. Демек, ошол кнопканын өзүн кайра ушул кнопкага байладык. Мына бул жакта триггер коюлуп кетип атат. Кийинкиси ушул тик бурчтукту тандайбыз. Кийинки туура эмес жоопту бул жерде мына скругленный прямоугольник 23 экен. Аталышын өзгөртүп алалы адашып кетпеш үчүн. Туура эмес жооп 2 деп коелу. Ашыкча тексттерди өчүрүп таштайбыз. Enter'ди басып коебуз. Аталышы өзгөрдү. Эми анимация беребиз. Добавить анимацию. Цвет заливки. Бул жерде мына түсү азырынча ушундай болуп турат. Бул жерден стрелканы басабыз. Параметр эффектов. Цвет заливкасын өзгөртөбүз. Кызылды тандайбыз. Туура эмес жооптор кызыл болуп жаныш керек. Времясын өзгөртөбүз. Бул жерден продолжительность 0,15 секунда. Повторение 3 жолу кайталансын. Переключатели начать выполнение тандайбыз. Бул жерден туура эмес жооп 2 деген тандайбыз. Окей деген баскыч басабыз. Кызыл болуп өзгөрдү. Эми кийинки туура эмес жоопту дагы ошондой эле кылабыз, тандайбыз. Мына бул жерде скругленный прямоугольник 24 экен. Аталышын өзгөртүп коелу адашып кетпеш үчүн. Туура эмес жооп 3 деп коелу. Ашыкча тексттерди өчүрүп таштайбыз. Окей. Так, андан кийин анимация беребиз. Добавить анимацию. Цвет заливки. Бул жерден стрелканы басабыз. Параметр эффектов. Эффектисин өзгөртөбүз. Кызыл түстү тандайбыз. Времясын өзгөртөбүз. Продолжительность 0,15 секунда. Повторение 3. Переключателini басып, бул жерден начать выполнение тандап, туура эмес жооп 3 дегенди тандап коебуз. Туура эмес жооп 3. Окей. Мына бул кнопкага дагы анимация триггер берилди. Эми мына жерден досуна чалуу деген баскычты басканда таймер кетиш керек. 30 секундалык мына жерде таймер турат. Ошол таймер 30 секунда бүткөнгө чейин досуна чалып, досунан жардам сураш керек. Ушул суроонун кайсы вариантын туура деп ойлойт. Ошол боюнча жардам алыш керек. Ал үчүн биринчи кезекте ушул чалуу кнопкасына анимация беришибиз керек. Ушул кнопканы тандайбыз. Тандагандан кийин бул жактан добавить анимацию баскычын басабыз. Бул жактан дополнительные эффекты выхода деген тандайбыз. Анткени ушул чалуу баскычын басканда, тандаганда бул баскыч жоголуп кетиш керек. Себеби тандалды деген белги болуш үчүн. Бул жерден исчезновение дегенди тандайбыз. Исчезновение тандадык. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Эми мына бул жерде рисунок 26 экен ушул кнопканын аталышы. Бул жерден триггер берүү үчүн стрелканы басабыз. Время деген тандайбыз. Бул жерден эч кайсысын өзгөртпөстөн эле переключатели деген тандап, начать выполнение дейбиз да. Рисунок 26 экен, демек бул жерден рисунок 26 дегенди кайра өзүнө эле тандап коебуз. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Мына жоголуп кетип атат. Эми ушул баскычты басканда нол таймер иштеп кетиш керек автоматтык түрдө. Ал үчүн ушул таймерди ушул баскычка байлашыбыз керек. Ал үчүн таймерди тандайбыз. Добавить анимацию баскычын басабыз. Бул жерден мультимедиа дегенден воспроизведение автоматтык түрдө өзү иштеш керек да. Ушул воспроизведение деген тандайбыз. Анимация берилди. Бул жерден ушул анимацияны бассак, бул жерде стрелка чыгат. Стрелканы басабыздан бул жерден время деген тандайбыз. Андан кийин мына жакты өзгөртпөйбүз.
Эң акырында өзгөртөбүз. Мына жактарды өзгөртүп алгандан кийин переключатель тандайбыз. Начать выполнение. Биз жанагы мынау чалуу кнопкасы 26-чы сүрөт эле. Бул жерден начать выполнение эффекти тандагандан кийин бул жерден ошол рисунок 26-ны тандайбыз. Себеби мынау сүрөттүн аталышы рисунок 26 болчу. Рисунок 26-ны тандадык. Сиздерде рисунок башкача болуп чыгышы мүмкүн. Мисалы 25, 24 ар кандай болуп чыгышы мүмкүн да. Тандадык. Тандагандан кийин бул жерден начало дегенди өзгөртүп коебуз. Ал үчүн бул жерди басып с предыдущими дегенди тандайбыз. Анткени мынаны басканда мынаны алдыңкы ушул таймер алдыңкы кнопка менен байланыштуу болуш керек да. Окей деген баскыч басабыз мына. Болду, иштеди. Так, андан кийин бул жерден экинчи 50-ге 50 дегенди тандайбыз. Мына бул рисунок 27 экен аталышы. Өзгөртпөй койсок да болот аталышыны. Так, бул кнопкага дагы анимация беребиз. Добавить анимацию дейбиз. Бул жерден дополнительные эффекты выхода дегенди тандайбыз. Исчезновение. Бул баскычты дагы тандаганда жоголуп кетиш керек. Себеби тандалган жардам кийин кайра чыкпаш керек да. Себеби кайра ошол жардамды ала албаш керек. Так, окей деген баскыч басабыз. Анимация берилди. Бул жерден дагы триггер беребиз. Стрелканы басып, премия. Бул жерден переключатели деген тандайбыз. Начать выполнение. Рисунок 27 дегенди тандайбыз. Рисунок 27. Окей. Андан кийин ушул 50-ге 50 деген баскычты тандаганда бул жактан эки туура эмес жооп чыгып кетиш керек. Ал үчүн эки туура эмес жоопту белгилейбиз. Экөөнү чогуу бирге белгилешибиз керек. Бирге белгилөө үчүн биринчи бирөөсүн белгилеп алабыз. Андан кийин клавиатурадан Ctrl деген клавишаны басып туруп кое бербестен экинчи туура эмес жоопту кааласак, ушуну кааласак, бул кнопканы тандасак да боло берет. Мына ушуну тандадык. Мына экөө чогуу бирге белгиленди. Белгиленгенден кийин экөөнө бирдей анимация коюлат. Бул жерден добавить анимация баскычын басабыз кайра эле. Бул жерден дополнительные эффекты выхода, анткени эки туура эмес жооп жок болуп кетиш керек. Тандайбыз. Исчезновение. Окей. Мына бул жакта анимация берилди. Эми триггер берип коебуз. Ушул эки туура эмес жоопту мына 50-ге 50 деген кнопка менен байланыштырышыбыз керек. Ал үчүн стрелканы басабыз. Время. Бул жерден переключатели, начать выполнение, рисунок, так, 27-ни тандайбыз. Рисунок 27. Бул жерден с предыдущими деп өзгөртөбүз. Окей. Мына экөө жоголуп кетет. Андан кийин үчүнчү залдан жардам суроо. Залдан жардам сураганда дагы 30 секундалык таймер кетиш керек. Ал үчүн биринчи ушул залдан жардам суроо дегенге анимация беребиз. Ушуну белгилейбиз. Добавить анимацию. Бул жерден кайра эле дополнительные эффекты выхода. Бул жерден исчезновение. Так, бул жерден окей деген баскычты басабыз. Так, анимация беребиз. Параметры эффекти время деген тандайбыз. Бул жерден переключатели, начать выполнение, рисунок 28 дегенди тандап коебуз. Окей. Андан кийин таймерди ушуну менен байлашыбыз керек. Таймерди ушул объектке байлашыбыз керек. Ал үчүн таймерди кайра белгилейбиз. Таймерге кайра дагы анимация беребиз. Добавить анимацию, воспроизведение. На бул жерден бассак стрелкасы пайда болот. Время. Бул жерден переключатели, начать выполнение. Так, бул жакка 28-ди тандайбыз. Бул жерден с предыдущими дейбиз. Окей. Мына бул жерден баарын жасадык. Так, андан кийин мына жерде 200 деген упайды
бергенде туура жооп бергенден кийин 200 деген упай көп болуп калат. Демек кийинки суроого өтүү үчүн 200 деген упайды басканда кийинки суроо ачылыш керек да, 200 упайды алыш үчүн. Эми мал слайдты көчүрүп алабыз, дублировать этип алабыз. Ушуну эле колдоно беребиз. Мына экинчи слайдты ал үчүн экинчи слайдка мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыздан бул жерден дублировать слайд дегенди басабыз. Азыр биринчи кезекте текшерип коелучу. Мына жерден слайд шоу сначала мына бул жерден баштоо дегенди эми кнопкаларга үндөрдү кошуп койсоңуздар да болот. Жана мен кошуп койуп кетипмин. Туура жоопту тандаганда кол чаба турган, туура эмес жоопту тандаганда дагы башка бир жагымсыз музыка чыга тургандай кылып жанагы звук деген жерге галочка коюп эле ошол жерден звуктарды тандап койсоңуздар болот. Параметр эффектов дегенди өзгөртүп атканда түстөрдү берип өзгөртүп аттык эле ошол жерден. Эми мына иштетип көрөлү. Биринчи досуна чалуу дегенди тандап көрөлү. Мына тандаганыбызда мына автоматтык түрдө таймер иштей баштады. Азыр таймер иштейт. Мына ушундай кылып иштетсеңиздер болот. Эгерде 50-ге 50 деген тандасак, бул жактан эки туура эмес жоопту алып таштайт. Мына 50-ге 50, мына эки туура эмес жоопту алып таштады. Ошондо бул жерден эки варианттын ичинен туурасын табыш керек болот. Залдан жардам суроо дегенди тандаганда дагы таймер автоматтык түрдө иштейт. Мына басканыңызда мына таймер автоматтык түрдө иштей баштады. Так, кайра дагы баштап көрөлү. Мына жерден эми туура жооп бергенде кандай болот? Мына туура жооп бергенде мына 100 упай жашыл болду, 200 көк болду. Демек 100 упайды алды, кийинки упай 200 упай экенин көрсөтүп атат. Эгер туура эмес жоопту тандаса, мына кызыл болуп жанып калат. Мына туура эмес жоопту тандаса, кызыл жооп. Мына жерден кайра кайталап көрөлү. Мына так, туура эмес жооп тандаганда мына кызыл болуп жанат, бул жактан упай алынбайт. Так, эми бул жерден кийинки суроолорду түзүү үчүн ушул экинчиде турган слайдты эле дублировать этип алсак болот. Ал үчүн копировать этип алып койбойсуздар, дублировать этип алып коесуздар. Анткени копировать этип алып койсоңуздар, могул анимациялардын баардыгы иштебей калат да кийинки слайдта. Кийинки слайдка ушуну эле колдоно берсек болот. Мына жерде туура эмес жооп менен туура жооптордун ордун алмаштырып эле иштете берсек болот. Бир гана мына жакта кийинки упайларга анимация триггер берип кете беребиз. Дублировать этели. Мына мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден дублировать слайд дейли. Мына 3-чү слайд түзүлдү. 3-чү слайдтын так, бул жерден 3-чү слайдтын суроосун өзгөртүп коебуз. Мына экинчи суроо деп эле коеюн азырынча мен. Бул жерде биринчи слайдыбыз бул баштоо. Биздин суроолор экинчи слайдтан башталган. Мына экинчи суроо деп так өзгөртүп койдук. Андан кийин бул жерден биз бир аз кичирейтип алайын. Так, андан кийин туура жооп менен туура эмес жооптордун ордун алмаштырып койсок болот. Каалаганыбыз менен экинчи суроодо туура жооп 4-чү вариантка келсин да бул жака мындай алмашып калсын. Ордун эле алмаштырып коебуз. Ордун эле алмаштырып койдук.
Андан кийин мына 200 упай дегенде мына экинчи суроодо 200 упайга дагы триггер берип коюшубуз керек экен. Кнопканы тандайбыз. 200 дегенди тандаганда кийинки слайдка өтүп кетиш керек да. Ал үчүн кайра анимация дегенди тандайбыз. Так, анимация эмес, бул жерден вставка дегенди тандайбыз. Действие берип коюшубуз керек. Мына действие. Бул жерден перейти по гиперссылка дегенди тандап туруп, бул жерден стрелканы бассак менюлар чыгат. Бул жерден слайд дегенди тандайбыз да. Үчүнчү слайд тандап туруп, окей деген басабыз. Бул жерден окей деген басабыз. Ошондо 200 дегенди мына жерде туура жооп берип 100 упайды алгандан кийин 200 деген басканда мына кийинки үчүнчү слайдка, башкача айтканда экинчи суроого өткөрөт. Так, эми экинчи суроого келдик. Экинчи суроого келгенден кийин бул жерде туура жооп берсе 200 деген жашыл болуп калыш керек. Ал үчүн 200 деген тандайбыз. Тандаганыбызда мына бул жакта 200 деген тандалды. Бул жерден так стрелканы басабыз. Бул жактан параметр эффектов деген тандайбыз. Бул жерде мына светти басабыз дагы жашылды тандап коебуз. Анткени жашыл жаныш керек. Время ошол бойдон эле калат. Окей дегенди басабыз. Мына 200 жашыл болду. 200 упайды алгандан кийин 300 көк болуп калыш керек. 300 упайды тандайбыз. Бул жерде мына скругленный прямоугольник 16 экен 300. Адашып кетпеш үчүн бул жерди дагы жанагындай кылып 300 деп өзгөртүп алабыз. Ашча текстти өчүрүп enter деген басабыз. 300га анимация беребиз. Ал үчүн анимация менюсун тандайбыз. Добавить анимацию. Бул жерден цвет заливки. Анимация берилди. Так, триггер беребиз. Эффектисин өзгөртөбүз. Ушул стрелканы басып, параметр эффектов. Бул жерден 300 көк болуп жанып калыш керек. 200 упайды алгандан кийин время деген тандайбыз. Бул жерден продолжительность 0,5 секунда дейбиз. Повторение 3 дейбиз. Переключатели де туруп начать выполнение. Бул жерден туура жооп дегенди тандап коебуз. Мына туура жоопту тандайбыз. Андан кийин бул жерди начало дегенди акырында өзгөртүп коебуз. Предыдущими де туруп окей дейбиз. Туура жооп бергенде бул жашыл болуп калыш керек. Так, калганын өзгөртпөйбүз. Эми мына жерде биринчи суроого башкача айтканда экинчи слайдка кайтып барабыз дагы. Мына жерден 100 деген кнопканы тандайбыз дагы, анимациясын өзгөртүп коебуз. Бул жерден анимациясын өзгөртүү үчүн мына биз ошол кнопканы басканда эле бул жактан белгиленип калат автоматтык түрдө. 100 деген мына оранжевый цвет болуп белгиленип калды. Стрелкасын басабыз дагы бул жерден время дегенди тандайбыз дагы. Бул жерден повторение дегенди өзгөртүп коебуз. Басабыз дагы бул жерден до нажатия кнопки далее дегенди басабыз. Бул жерден окей дегенди басып коебуз. Андан кийин кайра үчүнчү слайд тандайбыз. Башкача айтканда экинчи суроодо тандайбыз дагы. Мына жерде 100 дегенди тандап туруп, бул жерден эми биз форматын өзгөртүп коюшубуз керек. Ал үчүн формат дегенди тандайбыз. Бул жерден цвет заливки дегенди басып туруп, бул жерден жашыл түстү тандап коебуз. Анткени бул жашыл алган упайлар кийинкилеринде жашыл болуп жанып кете бериш керек да. Так, бул жерден 100 экинчи суроодогу мына 100 деген упайдагы анимация бизге керек эмес. Ал үчүн мына жерде мына 100 тандалып турганда мына 100 деген биякта оранжевый болуп турат. Так, бул жерди басабыз дагы удалить деп анимациясын өчүрүп коебуз. Анимациясы экинчи суроодукун биринчи суроодукун өчүрбөйбүз. Так, бул түзүлдү. Андан кийин үчүнчү суроону түзүү үчүн кайра эле ушул слайдты дублировать этебиз. Үчүнчү слайд мына 4-чү слайд түзүлдү. Бул жерде суроону өзгөртөбүз. Мына 4-чү суроо деп жооптордун ордун дагы алмаштырып койсок болот. Мына бул жака чыгарып туура жоопту, туура эмес жоопту бул жака түшүрүп ордуларын эле алмаштырып кете беребиз. Мына. Так,
Эми 4-cü суроо так, birinci, ikinci, üçüncü суроо болот экен. Üçüncü суроо экен. Так, эми бул жерде üçüncü суроодо 300 деген жашыл болуп жаныш керек дагы, 500 деген көк болуп жаныш керек. Бул жерде 300дөгү анимацияны өзгөртөбүз. Бул жерде 300 тандалып турат. Стрелканы басабыздан параметр эффектов. Улам кийинкисиге өткөндө ушинтип кетебиз. Жашылды тандайбыз. Так, бул жерден время ошол бойдон эле калат. Окей. Мына жашыл болду. Бул жашыл болгондо 500 көк болуш керек. Мына 500'ды тандайбыз. 500 деген мына объект экен. Аталышын өзгөртүп койсок болот, адашып кетпеш үчүн. Басабыз дагы мыштын сол жак баскычын. Бул жерге 500 дейбиз дагы. Ашыкча текстти өчүрөбүз. Enter деген баскычты басып коебуз. Эми анимация берүү үчүн анимация тандайбыз. Добавить анимацию. Цвет заливки. Буга түс беребиз. Эффектисин өзгөртөбүз. Стрелка басып параметр эффектов. Цвет заливки. Бул жерден 500 көк болуп жаныш керек. Времясын өзгөртөбүз. Продолжительность 0,05 секунда. Повторение 3 дейбиз. Переключатель, начать выполнение. Туура жоопту тандайбыз. Упайларга туура жоопту тандайбыз. Туура жооп. Бул жерден с предыдущими дейбиз. Окей деген баскычты басып коебуз. Так, калганы туура эмес жооптор ошол бойдон калат. Эми мына жерден биз так 3-cü суроого, 2-cü суроого кайтып барабыз дагы. 200 упайдагы анимацияны кайра өзгөртүп коебуз. Улам кийинки суроону бүткөндө алдыңкы суроодогу упайдын анимациясыны өзгөртүп коебуз. Мына жерде 200 упайдыкыны. Мына 200 тандагандан кийин бул жерден параметр время деген тандап туруп, повторение деген жерди алып туруп, до нажатия кнопки далее деп туруп, окей деген баскычты басып коебуз. Андан кийин кайра 3-cü суроого кайтып барабыз да. Мына 200 упай деген жашыл болуп жанган боюнча калыш керек. Өзгөртүп коюшубуз керек. Ал үчүн мына бул жерден так формат деген тандайбыз. Формат деген тандап туруп, заливка фигуру дегенди басып туруп, жашылды тандап коебуз. Мына жашыл болду. Анимациясын дагы өчүрүп койсок болот. Бул жерден стрелканы басып, удалить анимация. Ушундай кылып улам кийинки суроолорду түзүп кетебиз. Азыр текшерип көрөлүм. Мына текшерүү үчүн, ойнотуу үчүн слайд шоу сначала дейт. Мына баштоо деген баскычты басканыбызда оюн башталат. Мына буларды басканда бая көрсөтүлгөндөй иштейт. Так, туура жооп берди дейли. Мына 100 упайды алды. Кийинки упай 200 экен. Кийинки суроого өтүү үчүн 200 дегенди тандайбыз. 200 деген тандаганда мына экинчи суроого өттү. Бул жерде 100 упай алынып турат. 200 упай уже башка түстө болуп турат. Биз туура жооп берсек 200 жашыл болуп калат. Эгер туура эмес жооп берсек, болду, биз 100 упай менен эле калабыз. Туура жоопту тандайлы. Мына бул жерде тексттерди өзүңүздөр өзгөртүп алсаңыздар болот. Туура жооп тандаганда мына 200 жашыл болду, кийинки суроо 300 экен. Так, 300 дегенди тандаганда 3-cü суроого өтөт. Мына жерде 300 дегенге биз анимация бербеппиз, действия бербеппиз. Мына жерде мына 3-cü, 2-ci суроодо 300 деген 200 упайдаганда 300 көк болуп атат. 300'дү басып тандаганда кийинки 3-cü суроого өткөрүш керек. Бул 300'гө действия берип коелу. Бул жерден 300'дү тандагандан кийин ставка действия деген тандайбыздан перейти по гиперссылка мына 4-cü слайдка өтүш керек. Бул жерди басабыздан слайд дегенди тандап туруп 4-cü слайдты тандап коебуз. Окей. Мына эми кайра башынан көрөлү. Мына сначала мына 5 баштоо деген
Так, туура жооп бергенде мына 100 упайды алды. Кийинки упай 200 экен. 200 упайды алыш үчүн мына 200 деген тандаганыбызда кийинки суроону бизге бул жактан чыгарып берет. Мына 200 деген бастык. Мына экинчи суроого өттү. Варианттарын ордо алмашып чыкты. Эгерде жардам керек болсо бул жактан мына 50-ге 50 деген бассак, мына эки туура эмес жоопту алып таштады. Ушул калган эки жооптун ичинен туурасын тандаш керек. Бул жерде мына ушул жардамдарды бир гана жолу колдонгонго мүмкүнчүлүк бар да, жардамды алганда бул жерде жардам жок болуп кетет. Туура жооп тандаганда мына 200 упайды алды, жашыл болду. Кийинкиси 300 упай экен. Үчүнчү суроого өтүү үчүн 300'дү тандаганда мына үчүнчү суроого өттү. Мына 200 жашыл, 100 менен 200 жашыл болуп калды. Демек биринчи суроодо 100 алды, экинчи суроодо 300 алды. Жалпы азыр 300 упай алып атат. Бул жерден дагы жардам алса болот, мына каалаган. Эгерде доосуга чалып жардам ала турган болсо ушуну тандайт, залдан жардам сурай турган болсо ушуну тандайт. Эгер жардам сурабастан өзү жооп берүүнү кааласа бул жактан жооп берет. Мисалы туура жооп деген тандаганда мына 300 упайды алды, кийинкиси 500 упай. Ушундай кылып суроолорду түзүп окуучуларга миллионер оюнуну ойнотсоңуздар болот. Кийинки суроолорду түзгөндө ушундай кылып эле ордун алмаштырып кете беребиз. Дагы бир суроону көрсөтүп коеюн. Мына дагы бир суроо көрсөтөйүн. Кийинки 4-нчү суроону түзүү үчүн мына слайдты дублировать этебиз. Мына 4-нчү слайдты мыштын оң жак класкасын басабыз, дублировать слайд. Мына бул жерде 4-нчү суроо дейбиз. Так, андан кийин жооптордун ордун алмаштырып койсок болот. Туура жоопту бияка алып келип, туура эмес жоопту бияка алып келип коелу. Жооптордун ордун ушундай кылып алмаштырып кете берсеңиздер болот. Так, алып келип койдук. Бул жерде эгер так, бул жерде биринчисинде 100, 200, 300 алды. Эми 500 алат экен. 500 алат экен. 100 алды, 200 алды, 300 алды, 500 алат экен. Бул жерде 300'дүн түсүн өзгөртөбүз. Мына 300'дү тандайбыз. Бул жактан эффектин өзгөртөбүз. Ушул жерди басабыз. Параметр эффектов. Бул жерде жашыл эле экен. Так. Туура жооп берсе 500 упайды алат. Бул жерден 500'дү тандайбыз. Мына жерде 500 өзгөртүбүз. Анимат түсүн өзгөртөбүз. Параметр эффектов. Туура жооп берсе жашыл. Так, времясы ошол бойдон калат. Окей. Мына жашыл болду. Кийинки суроо 1000ге өтөт. 500 алганда 1000ге өтөт. 1000'дин түсүнү көк кылып өзгөртүп коебуз. Мына 1000'ди тандаганыбызда 1000'дин аталышы ушул скругленный прямоугольник 14 экен. Адашып кетпеш үчүн бул жерге 1000 деп жазып алсак болот. Мына жанагындай эле өзгөртөбүз. Enter. Эми ушуга анимация беребиз. Анимация, добавить анимацию. Свет заливки тандайбыз. Так, бул жерден эффектти өзгөртөбүз. Параметр эффектов. Көк түстү тандайбыз. Времясын өзгөртөбүз. Бул жерден 0,5 секунда. Повторение 3 жолу. Переключатели. Начать выполнение тандайбыз. Туура жооп дегенди тандайбыз. Так, туура жооп дегенди тандайбыз. Бул жерден акырында начало дегенди өзгөртүп коебуз. С предыдущими деп анан кийин окей деген басабыз. Көк болуп өзгөрдү. Так. Кийинки суроого өткөрүү үчүн бул жактан 1000'ди тандап туруп, бул жерден ставка деп туруп, действие деп туруп, слайд дегенди бул жерден бастырып, слайд дегенди тандап, 6-чы слайдты тандап коесуздар. Так, эми алдыңкы слайдты 4-чү слайдка кайра барабыз дагы. Бул жерден биз мал 300'дү тандап туруп,
300'dөгү эмени өзгөртүп коебуз. Бул жерди басабыз дагы. Время деп туруп, бул жерди так повторение дегенди до нажатия кнопки далее өзгөртүп туруп, окей дегенди басабыз. Да, андан кийин буга кайтып барабыз дагы. 300'дүн түсүн дагы өзгөртүп коебуз. Да, белгилейбиз дагы. Формат деген тандап, цвет заливка жашылды тандап коебуз. Алгандары улам жашыл болуп жанып кетиш керек. Эми бул жерден бизге 300'дөгү анимация кереги жок. Анимацияны алып таштайбыз. 300'дөгүнү бул жерден бастырып, удалить деп өчүрүп коебуз. Ушундай кылып PowerPoint программасында миллионер оюнун түзүп, окуучуларга ойнотсоңуздар болот.